Орусиянын Украинага аскери кол салуусу көптөгөн экономикалык кесепеттерге алып келет деп эксперттер күн мурунтан эскертип келген. Айтылгандай эле бүгүн Кыргызстанда америкалык доллардын сомго карата баасы өсүп, рублдун наркы түшүп кетти. Ошондой эле күйөөчү май, азык-түлүк баасы өсүшү ыктымал деп айтылууда. Дагы кандай кесепеттери болушу мүмкүн деген суроо менен экономика боюнча эксперт Кубан Чороевке кайрылдык. Албетте биздин Кыргызстан экономикасы Россиянын экономикасы менен тыгыз байланышта, анткени Россия Кыргызстандын негизги экономикалык партнерлорунун бири болот деп айтабыз да. Албетте бүгүнкү күндө чоң маселелерди бул биздин экспортерлорго, мисалы ошо кийим тигүү тармагы жана башка айыл чарба тармагында иштеген экспортерлорго бул көп жагдайларды жаратат деп айтсак болот. Анткени себеби рублдун кескин төмөндөп кетиши алар үчүн дагы экспортко жөндөмдүүлүк жок болуп калды да. Экинчиден, рублдун кескин төмөндөшү Кыргызстанда албетте Россиядан келген продуктулардын арзандашына алып келет. Бул жагынан караганда Россиянын баягы өндүрүүчүлөрүнө жакшы, бирок Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнө бул жакшы эмес да, анткени конкуренттүүлүктү жоготобуз. Эми мындан тышкары Россияда бизде миллионго 500 миңден ашык, миллионго жакын эмгек мигранттары иштеп атат. Мына ошолордун алган айлыгы дагы девальвацияга учурады. Ошондуктан бизге баягы жөнөтүлгөн Кыргызстанга жылына бир 2,5 миллиард доллардай акча каражаттары ошол мигранттардан келип турат. Ошонун көлөмү ошо долларга айлантканда азайып калат да. Бул дагы бизге мындай кескин таасир берет. Мындай кол салуу болору тууралуу медиа, анын ичинде өзгөчө BBC кыргыз кызматы күн калтырбай баяндап келдик. Демек, ушул абалда бул кесепеттердин кандайдыр таасирин жумшартуу үчүн Кыргызстандын жетекчилиги кандайдыр чара көрө алат беле? Эң эле ошо таасир берген жагдай бул биздин финансылык системада. Анан ошондуктан бул жерде психологиялык факторлор көп орунду ээлейт да. Маселен, азыр кескин түрдө банктар ошо коргоо үчүн баягы доллардын курсу сомго карата дагы бир нече эсе өсүп атат да. Эселеп өсүп атат. Ошондуктан ушул жагынан караганда буга мындай моралдык жана психологиялык жактан мындай улуттук банк активдүүлүгүн көрсөтүш керек да. Европа экономикалык санкцияларды орнотом дегенине карабай, Орусия Украинага кол салбадыбы? Ал эми ушул экономикасы Орусияга байланган мамлекеттерге бул европалык санкциялар кандайдыр таасир этиши мүмкүнбү? Эми албетте таасир этет да. Маселен, биздин банк системабыз дагы ошо Орусия менен тыгыз байланышта. Мисалы, Россияда көп ошо мамлекеттик банктарга дагы санкциялар азыртадан жарыяланып атат. Ал эми Кыргызстандын банктары дагы ошо Россиянын төлөм системалары менен тыгыз байланышкан да. Ошондуктан ушул жактан дагы мындай финансылык системада көп ыңгайсыздыктар жаралат деп эсептейм да.